жаңы таш доору. Сары жаздагы ак чуңкурда аска бетинде сүрөттөр тартылган. Эстеликтери Нарын шаарына жакын Теке Секириктен, чүйдөгү Аламүдүн суусунун өңүрүнөн Чолпон атанын жанынан табылган. Коло доору. Бул мезгилде мал чарбачылыгы менен кесип кылган андрон маданиятынын жана дыйканчылык менен алектенген адамдардын чус маданиятынын эстеликтери табылган. Биздин заманга чейинки 1-миңжылдыктын 9-кылымынан тартып темир доору башталат. Ушул мезгилден тартып түрк калктарынын ата-бабалары болгон хундар тууралуу алгачкы маалыматтар белгилүү. Биздин заманга чейинки 6-кылымдын аягы, 5-кылымдын башы. Байыркы Перс падышасы Дарий биринчинин аска беттериндеги жазуусунда сактар эскерилген. Биздин заманга чейинки 6-3 кылымдар Тянь-Шанды сактардын чыгыш канаты мекендеп, Ферганада Даван мамлекети калыптана баштаган.